Бүгүн 9 январда Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагынын номер 5295 шайлоо участкасында көчмө шайлоо жүрүп жаткан кезде мыйзамсыздыктар болуп жатканы байкоочулар тарабынан видеого тартылып, соц тармактардагы баракчалардын бирине жайгаштырылган. Ал видеодо 2 жаш улгайган энелер менен 1 жаш жигит жана 1 жаш эле айым үйүнөн эле эч кандай добуш берүүнүн купуялуулук нормалары сакталбаган абалда. Ал нерсеге такыр көңүл деле бурбай, ачыкча эле добуш берип жатканын көрүүгө болот. Негиз болбойт. Арызга тиркелиш керек. Мен деле мисалы үчүн үйдө туруп алып мен азыр берип коюп жата берем. Андай болбойт да. Арызга тиркелет да, тиркелет. Ушу бара албайт шайлоого деген медициналык справка болду. Шайлоо бара албайт, баса албайт, окуй албайт, көрө албайт деген. Алардын баары окушалат, жазалат, басып жүрөт, өткөрөт. Андан башкаларды да көрдүк. Жап-жаш балдар бүгүн шайлоодон катышып жүрөт. Азыр ноқаттан чалынды, ноқаттар. Бардыгын бир жерге топтоп добуш берип депчи. Списокто. Бул маалыматты тактоо максатында талапкерлердин ишенимдүү өкүлдөрү шайлоо участкасына барып териштиргенде ал эл эмес 60тан ашуун адамдын атынан мүмкүнчүлүгү чектелген деген таризде бир эле адамдын кол жазмасы менен арыз баракчалары толтурулганын байкашкан. Арыздарды караңыздар, мына жердечи 99% бир почерк. Карап чыгыңыз аксакал. Бардык бир почерк. Артын көрөсүз. Да, артында справкасы бар. Түшүнүктүү бул жагы. Бул дагы жаш, көрөсүздөр. Ошонун аялы сүйлөгөн келди. Тамам, бул апасы. Міндетті түрде байкоочу бардык аракеттерге кайра ачыла турган убакта сейфте сиздердин көзүңүздөрчү көрсөтүп туруп анан айрыйт, анан ачат. Азыр ошол шартка мен бир эме комментарий берейин. Биз кечээ байкоочуларды койдурдук. Бирок саат 8:30 болсо да алар келбеди. Азыр эми бар да, кечинде мына. Жок, эрте менен келишпеди. Эмне кандай себептерде кандай учурда көчмө яшик иштейт? Мындай, көчмө яшиктин себеби мындай. Кандай? Картаң басалбаган. Картаңдардын да ошол этапка кирбегендер бар. Оорукчан инвалидтер. көзү көрбөгөндөр. Көзү көрбөгөндөр. Ошолор гана катталат. Алардын да себеби бар. Алар бул жакта өзүнүн мурдаты менен каттоосунда турат. Башкасына ооруп калды жана башка дегенге только справка, медицинский справка. Азыр жаңы кошо киргизип койгон ошону. Ошонун основаниясы болмоюнча бул жактын комиссия жана башкалар эч ким кабыл албаш керек. Өздөрү келиш керек деген. Арызга ошол справка тиркелиш керек. Ошо менен кошо келиш керек. Бул киши эртеңки шайлоого өзү келип катыша албайт, шайлоого бара албайт деген. Кулак укпасачы? Эме бир кулак укпагандар катышат. Келиш керек. Эме угуп турсаңыз мен айтайын. Хорошо. Бизде 2 киши сиздер айткан ситуацияга жооп берет. Ал киши экөө тең 70тен ашкан бириси, экинчиси 80ден ашкан. Так. Ал кишинин баласы бар ошол жерде. Ошол баласы эле маселе болот. Баласы мен шайлоого барбаймын деп айтты. Барбаса. Хорошо, угуп туруңуз эми. Угуп туруңуз, мен айтып коеюн. Мен кандай эле апама көчмө яшик келсе, ошого кошуп каттатып койгула. Ал киши сүйлөбөйт. Ал мүмкүн эмес болду. Мүмкүн эмес. Каерде жазылып турат ошо мүмкүн эмес деген жер көрсөтүңүз. Мүмкүн деген жер мыйзамда көрсөтүлмөйт. Мыйзамда жок, мүмкүн деген дагы жок, мүмкүн эмес деген дагы жок. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Кана көрсөтүңүз эмес. Көрсөтүңүзчү кана. Жок, если ошончолук барабы, биз азыр типке чогуу барабыз. Хорошо барабыз. Ошол эле болду. Жүрүңүздөр барабыз. Анда сен каттатыпсың да. Мен түшүндүм мынча ошо. Мен каттаттым. Болду. Мен каттаттым. Керек болду эле. 60 Мен каттаттым. Жазып ал, мен каттаттым. Мен каттаттым. 65 адам ушул жерден каттап отур. Катталган маселе 65-ин докажет, 65 бардыгы. Байкоочулар келмегенчи. 60 шайлоочунун атынан бардык арыздарды өзү жазып толтурганын мойнуна алган мырза президенттикке талапкерлердин бири Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тарапташы экенин да жашырбай айтканын угууга болот. Ким болуш дейсиң бул жерден? Бул жерде. Ушул сакка жооптун.
Кандайчы жок? Кандай жоктусуң? Жок, ушул уйка жоктум. Кандайча? Ким? Балдарга жоктум ошол жердеги. Кандай жоктусуң? Кимисине? Сен кимсиң? Кылычтабына жоктум. Все, ушинтип айтсаң бүттү, ушул эле. Бүгүнкү шайлоо жокко чыктыктың да? Макул, жокко чыксын. Ал жокко чыккан менен баке эчтеке чечилбейт. Хорошо, жокко чыга берсин. Сен каттаткан бүгүнкү урна жаштарды баарын уюштурган сен болуп атасың да. Ким болуш иштейсиң бул жерден? А? Бул жерде? Ушул сакка жоктум. Кандайчы жок? Кандай жоктусуң? Жок, ушул уйка жоктум. Кандайча? Ким? Балдарга жоктум ошол жердеги. Кандай жоктусуң? Кимисине? Сен кимсиң? Кылычтабына жоктум. Все, ушинтип айтсаң бүттү, ушул эле. Бүгүнкү шайлоо жокко чыктыктың да? Макул, жокко чыксын. Ал жокко чыккан менен баке эчтеке чечилбейт. Хорошо, жокко чыга берсин. Сен каттаткан бүгүнкү урна жаштарды баарын уюштурган сен болуп атасың да.